Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге эми мындан бул жагага буюрса 1 ай бою тезирээк ушул малина тууралуу сиздерге пайдалуу видеолор чыгарып турам. Малина сүйүүчүлөр, бул да бизнестин бир түрү, дыйканчылык боюнча малина кылам дегендер болсо, ушул каналды катталып биринчи жолу көрүп аткандар. Сунуш ой пикириңиздерди жазып коюңуздар, менин катталуучуларым. Сиздерге азыр бир аз жакшы пайдалуу маалыматтар тууралуу бөлүшөм. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, буюрса бүгүн 4-июнь, 3-июнь адаштым, 2025-жыл. Мына малина сезон башталды, туугандар. Кадамжай малинаны мекендеп коет. Мына буюрса малиналарыбыз мынтип кызарып калды. Бул дагы абдан кирешелүү бизнестин түрү, дыйканчылык. Андыктан эгер сиздерде жериңиздер көп болсо, ушундай малина кылып жакшы түшүм, пайдага киреше алсаңыздар болот. Бул жерде азыр менин малинам 6 сотик. 6 сотик. Анан башында эгерде малина кыла турган болсоңуздар, мен азыр уже астыларын оруп, араларын ачып даярдап атам. Буюрса эртең 1-2 күндө дагы видео чыгарам. Сиздерге кандай араларын кантип ачыш керек, азыр сырларын үйрөтөм. Андыктан эгерде малина жергиликтүү сорт малинанын дагы азыр түрлөрү көп. Туугандар, европейский сорттору бар, полька. Бул жакта турган мыналар полька. Полька сортундагы малина. Бул жак мараюла да багам, бирок мараюлага билбейм, кичине окшобогондой болуп атат. Аны дагы көрсөтөм. Анан бул болсо жергиликтүү сорт, ремонтантный. Анан бул жерден канча киреше аламын, бир теримде канча киреше алам, сиздерге бүт маалымат берип турам. Видеолорумду тынбай көрүп туруңуздар. Сиздер менен бүт мотивация тууралуу бөлүшүп турам. Буюрса 2-3 күн ичинде уже терип баштайбыз малиналарды. Андыктан бүгүн малинаны биринчи эккенде отургузгандан кийин, жакшы, эгер жериңиздер жакшы болсо, биринчи жылы эле түшүм берип баштайт бул малина билбегендерге. Эгерде жериңиздер анча эмес болсо, 2-3-үчүнчү жылы уже нормальный берип баштайт да. Ошондуктан анан малина сууду аябай жакшы көрөт. Бул өзү суулуу болот, билесиздер. Ошондуктан бул жер эккенден кийин, тургузгандан кийин сөзсүз түрдө суу болуш керек. Өткөндөгү видеодо көрсөткөм сиздерге, бул ачакей чыгат деп, эсиңиздерде болсо керек көргөндөр. Мына ошол айтканымда көрдүңүздөр, биз чикенкелеп дегенибиз мына уже ача болуп уже чыкты. Булар буюрса күзгө берет, туугандар. Булар күзгө берет. Мына булар азыр жазгылары. Мыналар болсо уже былтыркылар. Былтыркы жулунгандар. Мына көрдүңүздөрбү? Быйыл уже мөө берет. Мына баары жак. Эгер жериңиздер күчтүү болсо, мынантип мына 3төн, тамыры күчтүү болгондо 3төн, 4төн мынантип атат. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай сырлары бар. Аны дагы үйрөтөм. Анан азыр мен бул жакта астыларын ооруп атам. Астыларын ооруп, бул жактарды даярдап атам. Эртең буюрса, мындай кылып жип тартам. Биз кысмай деп коебуз. Мынантип эки жагынан кадимки эле пресс жипти тартып туруп, мындай кылып илип, крючок кылып илип коебуз. Ал жөнүндө да кийинкисинде видео тартам. Анан бул жөөктөр өздөрү ачылып калат, аралары ачылып калат. Анан уже кирип тергенге ыңгайлуу болуп калат. Буюрса азыр айтылыш боюнча биз айылда турабыз. Кадамжайда малина 100 сомдон деп атат. Эми өзгөрүү болуш керек. Бизге келгенде кичине көтөрүлүп калат. Быйылкы баа, былтыркы баада бирок ошондой болгон. Буюрса бул тууралуу дагы сиздерге малина саткандары биздин айылда ушундай малина базар болуп кетет. Ар жердин өзүнүн жергиликтүү эмеси болот. Таластыктар төө бурчак дегендей, кадамжайлыктар основной биз малина эгебиз. Анан бул жерде 6 сотик айтып кеткендей. 6 сотиктен биз канча түшүм аламын, канча сомго сатамын, канча анча терими, ошолорду сиздерге мотивация болуш үчүн, малина кылам дегендерге кичине болсо да мындай түрткү болоюн деп маалымат берип кетем. Анан бул жерде жердин дагы эмесинен көз каранды болот. Күчүдөн, жайгашкан жердин. Анан көп ысык жерлерде, Жалал Абад, Өзбекстанга жакын, биз эми тоонун арасында турабыз. Ысык жерлерде бул тез сербесе, бул соолуп пышып кетет. Ошондуктан
ушундай мындай тоонун арасында болгон сулуу жерлерде бул малинанын өсүүсү жакшы болот, эмесиге дал келет. Анан мындай саргаргандар булар неменин жетишпегендиги, витамин жетишпегени. Бул жака быйыл кыйылдан бери тооктун кыгын сала элек элем. Быйыл тооктун кыгын салдым. Буюрса кийинки жылы кандай болот, результатын көрөбүз. Эгерде тамыры күчтүү болсо, мына көрдүңүздөр, мен баягы өткөндө чыканкаладым деп көрсөткөм. Мына көрдүңүздөрбү, 3төн мына 3, даже 4, 5 чыгып кеткен. 5 бутак чыккан, плюс мындай уже короп алган булчу, уже мөө байлады. Бул деген бул малинанын күчтүүлүгү. Күчтүүлүгү, тамыры күчтүү, удобрениясы жетиштүү дегендей. Анан булар буюрса күзгө алат. Мыналар туугандар. Булар күзгө алат. Анан булар былтыркылар. Булар былтыркы. Ушуга окшоп эле чыккандар былтыркылар. Анан мындай арада калып кеткендери бар. Көрөлектер. Мына азыр карып кетиптир, мен силерге көрсөтөм мына. Мына ушинтип үзүп койсоңуздар, мыналарга окшоп мынтип чыгат, ачакей болуп. Эгерде үзбөсөңүздөр, мынандай өсүп туруп жерге чубалып түшүп, силер эч кандай мөө албайсыздар. Тескерисинче аркага кетесиздер. Ошондуктан мындай өсүп кеткенде буну майдын 15-ине чейин, 10-уна чейин кылат. Мынтип жулуп алып коерсуздар. Эмне эчтеке, бычактын деле башканын деле кереги жок. Келдиңиздер, башын жулуп коет. 1 метр болгондо эле үзүп койсоңуздар, булар дагы өсөт. Мына көрдүңүздөр, булар чыгып атат, дагы өсөт. Дагы өсөт. Ошондуктан малинаны ушундай мээнеттери бар. Анан казык отургузуңуздар, туугандар. Мен башында эле ушундай төрткө төрт профилден казык отургузуп чыкканмын. Башына бирөө, могу көрүнүп атабы силерге. Ортосунда бирөө, аягында бирөө, 3. Бунун аралыгы где-то 10 метр, 12 метрге бирден казык отургузуп кетсеңиздер боло берет. Бул жергиликтүү ремонтантный сортко гана казык отургузулат. Эгерде сиздерде полька, ошондой европейский сорттор болсо, аларга мына көрүп атасыздар. Мен казык эчтеке байлаган эмесмин. Бул жөнүндө дагы силерге видео тартам. Буларга казыктын эчтекенин кереги жок. Азыр дагы силерге көрсөтөйүн. Мына булардын сөңгүктөрү аябай катуу болот. Булар анан кичине кечирээк мөө байлайт. Азыр эми королоп атат булар. Булар эми коро байлап атат мына. Булар кечирээк болот, бирок муну эме деп берген. Мына көрдүңүздөр, булар эми гүлдөп, эми болот. Бул жергиликтүү, мынау өзүбүздүн жергиликтүү сорттогу малина. Булар сөңгөгү жумшак болот дагы, бышканда ийилип кетет. Ошондуктан жергиликтүү сорттогу малинаны кылсаңыздар, сөзсүз түрдө казык керек болот. Цементтенби, профилденби, эми өзүңүздөр жыгачтан кыласыздарбы, шартыңыздарга жараша. Бирок мен эгер расходун чыдап, ушундай темир кылганды сунуштайм. Мен мундагы туура эмес кылгам, мына уклон кылып кылышым керек эле. Кичине жаштык кылгам, буга көп жыл болду. Бир казык кылып койсоңуздар, болду, кутуласыздар. Темир зымдан бир тартып коесуздар, болду. Буларым Мараюла деп берген, бирок мен дагы өзүм аныктай албай атам кандай сорт экенин. Бирок астындагы мыналар, булар точно полька, аны билем. Мына ушундай туугандар. Анан бул жер мурда алма болчу, бул жактар. Мындай көрүнүп турат сөңгөктөрү. Алма болчу, бул жерде өрүк бар эле мынанда. Буларды кесип таштадым. Булар себеби мындай киреше алып келбеген мөөлөргө кирип калды. Ошондуктан буларды алып, азыр мынау алмаларды дагы үстүлөрүн путап таштайм. Буларды өсө берсин, как казык катары деп эле атайын тек койгонмун. Бул жакта гиляс бар. Буну дагы көчүрөм. Бул эми илгертен бир түп өзүнүн алмурутубуз бар. Биз нак деп коебуз. Ошол накти